Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мугалимдердин айлыгын көтөрүү тууралуу токтомго кол койду. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, билим берүү тармагынын кызматкерлеринин маянасы 30%га көтөрүү тууралуу чечим 1-октябрдан тартып аткарыла баштайт. Мухаммедкалый Абылгазиев быйыл августта мугалимдердин Ысык көлдө өткөн кеңешмесинде да бул тууралуу айтып, айлыктын көтөрүлүшү билим берүү тармагында эмгектенген 5-6 категориядагы 120 миңге жакын адиске тиешелүү болорун билдирген. Расмий маалыматка ылайык, айлык көтөрүлгөнүнө байланыштуу 2019 жылдын соңуна чейин 1,7 миллиард сом керек болот. Өкмөт каражат табылганын эмки жылга 70 миллиард сом керек болорун, ал деле маселе жаратпай турганын маалымдоду. Баштапкы эсептөөлөргө ылайык, аптасына 20 саат сабак берген мугалимдердин айлыгы 12.796 сомдон баштап 17.097 сомго чейин жогорулайт. Жумасына 36 саат менен иштеген тарбиячылардын маянасы деле ушундай өзгөрүү болот. Иш тажрыйбасына жана саатына жараша жана башка төлөмдөрдү эске алганда мугалимдердин маянасында айырмачылык чыгышы мүмкүн.